қан арқылы жұққан гепатиттер чындығында екесе дегендей тура кеп көбейіп атат. Таза болса вакцина алат. Себебі гепатит Б-ға қаршы вакцина да бар да, оорубай қалса болады. Медиктер дағы анан оорулууларды эле дарыланганды жакшы көрөт, медиктер дарылаганды жакшы көрөт. Кичине чүчкүрдү, бышкырды, 5тен кем эмес дары. Бул биз айтып койгон менен муну бир көзөмөлдөй турган орган керек эле да. Ушул 10 жылдын ичинде мен 4 илимдин кандидатын даярдадым. Эң сону бул? Бир доктор наук даярдадым. Сапарбүй Тобакаловна, айтыңызчы, мына азыркы учурда Кыргызстанда ошол вирусту гепатит менен ооругандардын саны 2-3 эсеге өсүп кеткендиги айтылып атат да. Ана мына сиз багы профессионал, күчтүү гепатолог катары ушул жагдайда дайыма анализ кылып келатасыз да. Себеби эмнеде болуп атат? Эми бул сиз кичине кабардар болсоңуз керек, гепатиттин 3-4 түрү бар. Гепатит А деген бар, аны менен көбүнчө балдар ооруйт, жанагы колду жуубай, тамак аштан жугат. Ал дайым эле ушул күз айларында көбөйүп калат. Берки кан аркылуу жуккан гепатиттер чындыгында 2 эсе дегендей туура кеп көбөйүп атат. Бирок бул бар эле гепатиттер. Биз ушу быйыл январдан баштап ошол элде гепатит Б, гепатит С жуктуу жуккан жокпу деп атайлап поликлиникага эшигин ачып келген эле кишини гепатит Б, Сга изилдеп атабыз. Бир айтып кетишибиз керек, биздин өкмөтүбүзгө чоң рахмат. Биз көп жылдар бери барып, жогорку кеңешке жокко барып, ушул биздин элде акысыз изилдейли гепатиттерге. Себеби көп адам өзүнүн гепатит болгонун билбейт деп жүргөнбүз. Ошо былтыр акча бөлүнүп, анан ошол бүт Кыргызстан боюнча элди гепатитке изилдеп атат. Албетте изилдегенде көптөгөн гепатиттер чыгып атат. Ошондо ушул гепатитти бардык жарандар эле акысыз текшерүүдөн өтө алышат экен да, Бөлүнгөн акча деле чектелүү. Биз биринчиден ушул азыр элибизди көндүрөлү, үйрөтөлү. Себеби буга чейин биз көп жолу айтып келдик. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна камкор болуш керек, анализдерин тапшырып туруш керек. Таза болсо вакцина алат. Себеби гепатит Б-га каршы вакцина да бар да, оорубай калса болот. Ооруп калса эртерээк дарыгерге барат деп. Анан эми биз эмне десек эле, ой биз кыргызбыз да деп коет. Бул кыргызбыз деген ден соолукка да башкага деле анча көңүл бөлбөш керек дегендей түшүнүк окшойт. Ошон үчүн азыр бардыгын изилдеп атабыз. Бирок мындан кийин акча бөлүнөбү, бөлүнбөйбү, элдер өздөрү да камкор болуш керек өзүнүн ден соолугуна. Ушул Кыргызстанда гепатит оорусун иликтөө, изилдөө боюнча сиздин салымыңызды өзгөчө белгилеп жүрүшөт да адистерчи. Мына гепатологдордун бирлигин уюштурду, гепатит боюнча Кыргызстанда багы жарандарды эмдөө боюнча борборду жалгыз өзү чуркап жүрүп түздү депчи. Демек сиз ушул кырдаалды алдын ала билген экенсиз да. Эми мен ушу институтту бүткөндөн бери эле жугуштуу оорулар больницасында, ооруканасында иштедим. 6 жыл жөнөкөйлө врач болуп. Андан кийин мен ошо кафедрада иштеп, 87-жыл болуп калды окшойт. Ошондо врачтарды окутканга мени которгон да. Мен ошону көп жолу да айтып калам. Мен ушул биздин саламаттык сактоонун практикалык жагына, дарыгерлердин мүдөөсүнө, саламаттык сактоонун мүдөөсүнө ушундай баш отун менен киришип, кой десе болбой бара турган жактын баарында барып калганыма, бул мен врачтарга сабак бергеним деп эсептейм. Мен буга абдан ыраазымын. Себеби тиги врачтар окуганы келгенде, алар жөн эле лекцияны эле укпай, бул болгон өздөрүнүн ар бир айылда болобу, шаарда болобу, медицинада болгон жетишпестиктерди, кыйынчылыктарды, ошол мүдөлөрүн айтат. Анан ошого мен дагы киришип, алымын жетишинче жардам бергенге, ошол маселени чечкенге аракеттенип жүрүп, анан ушу бизде Кыргызстанда гепатиттер бир көз жаздым да калганда. Мына мен студенттерге деле сабак берип жүрдүм. Анда эми жалпы жугуштуу оорулардын арасында эле гепатиттерди айтып өтүп кетет элек. Студент деген ойлойт, мен эч качан врач болбойм, азыр эле эптеп зачет тапшырсам болду.
бирдемени билип калсам деп. А дарыгерлер андай эмес. Алар ошо сен гепатит жөнүндө айтып атканда эле эмне жетишпестик бар, дагы эмне жасаш керек эле, эмне жасалбай атат дегендерди айтып жүрүшкөн да. Ошон үчүн анан бул гепатиттерге чоң кызыкчылык туулду. Мына ЦАДМИР деп аталган, биз азыр сиз жетектеген ЦАДМИР медициналык борборунда турабыз да. Анан ушул борборду уюштурууда дагы ушул түздөн түз Кыргызстандагы баягы боор ооруларынын абалы эске алындыбы же бул баягы сиздин бир гомеопат катары өзүңүздүн мындай пайдаланып, өзүңүздү реализация кылгандан улам жаралдыбы да идея? Чындыгында бул 94-жылы жана союз бузулуп, баарыбыз эле эндирип калдык. Кантип оокат кылабыз, кичинекей маянабыз деле колубузга тийбей 3 айлап, 4 айлап, анан эмне кылсак экен деп. Анан менин чындыгында эч бул мындай соодага анан эч кандай жөндөмүм жок экен. Аны жасап да көрдүк башында. Казакстандын Панфилов деген жерине чейин бир жолу барып келгенбиз. Анан түңүлдүк биз менен соодагер чыкпайт экен деген кен. Анан ошондо дагы эле ошол гепатология же гепатиттер башатында болуп калды да. Ошо бир газетадан, анда газеталар жалпы союздан чыгат эле. Ошо Алматада өнөкөт гепатитти бир борбор дарылап атат деп. Анда менчик борборлор жөнүндө да уккан эмеспиз, жок болчу да. Анан ошол тиги барсак Алматага Бранд деген борбор экен, кичинекей эле жепирейген ошо бир эч ким колдонбой койгон мени эптеп имаратты алып алышып эле жасап алышыптыр. Анан ошондо компьютер аркылуу фольдун ыкмасы бар экен, немецкий фоль, ыкма. Ошо менен диагноз коюшат экен. Анан гомеопатия жолу менен дарылайт экен. Ал дарылар абдан дозасы аз, арзан. Эми чындыгында мына бул баары бир сөз арасында айтууга туура келет. Медиктер дагы анан оорулуулар деле дарыланганды жакшы көрөт, медиктер дарылаганды жакшы көрөт. Кичине чүчкүрдү, бышкырды, 5тен кем эмес дары. Дароо эле дарыканага чуркайбыз да. Дарыканага чуркап болбу деп ошо. А тигилердин зыяны жок, организмге зыяны жок, бирок өзүнүн ишин жасайт. Ошону окуп келип, анан кийин биз ошо биринчиден Ошто ачтык. Ошол жана ЦАДМИР деген Центр акупунктурной диагностики матери и ребенка деп. Анан биз ойлоп турбуз, матери и ребенка деп балдарды, энелерди атына кошуп койсок, же бир эл аралык уюмдардан жардам болобу, же биздин өзүбүздүн медицина өкмөттөн жардам болобу деп. Мына эмдиги жылы буюрса 30 жыл болот, дагы эле күтүп атабыз, бизди ким колдойт эле дегендей деп. Ошон үчүн аты ошондой болуп калган. Бирок чындыгында биз көп жылдары ошол гомеопатияны пайдаланып, азыр деле пайдаланып атабыз. Анан биздин институтта курс ачып, ошол гомеопатияны официалдуу түрдө окуттук. Биорезонансная терапия дегенди окуттук. Фольдун методу менен диагноз коюп, чындыгында биз бир 20 жылча ошо менен алектендик. Бул Кыргызстанда менимче сиздер бул багытта ушу гомеопатия боюнча пионер болуп калдыңыздар болуш керек, Бул пионер Турсун мактанып берсек Орто Азия боюнча. Себеби биз неме ошондо Накен Касиевич министр эле. Мен ошол күйүп пушуп эле кандай ушу элдер билбейт гомеопатиянын пайда экенин, мынтиш керек, антиш керек деп анан кийин тиги кишиге кат жазып барып, анан ошол киши министрибиз абдан жакшы, прямо моюп укту да. Анан өзү айтып калды, бул гомеопатия дегенди мен көргөнмүн. Прибалтикада килейген аптекалар бар гомеопатический. Киевде күчтүү гомеопаттар бар. Себеби бул дары абдан дозасы аз болгон үчүн организмге зыяны жок. Бирок бул атайлаган дарылоодо, мына мисалы, кээ бир дарылар адамдын мүнөзүнө жараша. Толукпу, арыкпы, анан кийин бул ачуулуу кишиби, же кенебес кишиби дегенге чейин, көзүнүн түсү кандай, чачынын түсү кандай дегенге чейин карап баарын ошону изилдеп атып, анан канча оору болбосун бир эле дарыга чыгат да. Ушунун ошон үчүн жана атайын дарылоо деп
Европа абдан көп пайдаланат. Себеби мунун жакшы жактарын беришет. Деп ошондо анан бул гомеопатиялык ыкма ошо министрдин приказы менен биздин Кыргызстанга официалдуу түрдө эгер дарыгер ошо курсун окуп гомеопатия менен шугулданам десе, ал иштегенге акысы бар. Биз 300дөн ашык врачтарды ошо гомеопатия, биорезонансная терапия, метод фольго үйрөттүк. Эң сону Ошон үчүн биз көп жылдары башында ошолор менен иштеп келатканбыз. Гепатиттер жана мен айтып кеткендей, бул ошо неме кийинки 10 жылда. Кийинки 10 жылда ошо буга дагы эмне түрткү болот. Биз дагы ошо Ташкентке бардык эле жана иммунологдордун кеңешмесине. Анан ошондо Москванын профессорлору Таточенко деген детский профессор бар. Ошол айтып калды, биз дейт 5-6 врач, профессорлор болуп, акы төлөөнүн негизинде чоңдорду эмдөөнү баштадык. Анан мен жанымда Штейнке Людмила Васильевна биринчи замминистр эпидемиолог отурган. Анан мен дагы айттым, ой, биз дагы ачсак болот турбайбы, биз дагы ачабыз. Анан ал кишинин баары бир чиновница же көнүп калган. Жок, биз уруксат бербейбиз. Ушинтип эле оозунан чыгып кетти да. Анан мен айттым, эмне уруксат бербейсиңер? Бул Москвада ачып аткан турбайбы? Жок, бул иммунология, эмдөө деген бул только мамлекеттин колундагы иш, только мамлекет муну жасайт деп. Анан бир жакшы жери мен ушу врачтарга да айтам, студенттерге да айтып жүрдүм. Бул билимдүү кишинин жакшы жагы бир нерсени шашылып, ойлобой, шарт айтып алса, анын туура эмесин билсе, ал кийин айтат, мен туура эмес ойлогон экенмин, мынтсе да болот турбайбы деп. Анан мен кишиге ал немеге Людмила Васильевнага бара бердим. Шуну ачалы Кыргызстанда биздин дагы чоң адамдар вакцина алсын, вакцина менен коргой турган оорулар абдан көп деп. Анан ал киши айтты, сиз Москвага барып билип келиңиз, кандай документтер керек экен. Мен 1-2 жолу Москвага бардым, тигилер менен сүйлөштүм. Көрсө, биринчиден мыйзам кабыл алынышы керек экен. Ошол мыйзамдын нускасын иштеп чыгып, ошол Людмила Васильевна менен бирдикте анан биздин жогорку кеңеш, анда дагы биз шашылабыз да, ошол маалда жогорку кеңеш улам чогулуп, улам тарап кетип элаткан, бизге бат эле керек дейп ойлончубуз да. Анан ошондо иммунология боюнча, вакцинация боюнча мыйзам бар болчу. Ошого толуктоо чыккан. Акы төлөөнүн негизинде чоңдорду жугуштуу оорулардан сактоого, коргоого деп, анан ошодон башталган. Ошондо дагы анан биз гепатиттен эле вакцина сайганыбыз жок башында. Ага да аялганыбыз жок. Биринчи ошо гриппке каршы вакцина сайылып, ошондо сиз дагы жап-жаш журналист болчусуз, сиз көп жолу жардам бергенсиз. Айтыңызчы, мисалы 2020-жылдан болсо керек, 2026-жылга чейин ушу түздөн-түз вирусту гепатиттин алдын алуу боюнча атайын бир стратегия, план иштеп чыктыңыздар эле да. Анан бүгүн ага мамлекеттин колдоосу кандай болуп атат? Чыны менен эле сезилерлик болуп атабы же көйгөй барбы? Жылда, ар бир 5 жылда ошо гепатиттер боюнча ушу жанагы стратегиялык пландар иштелип чыгат. Анан кийин көп жылдары анын бир 20-30% эле ал жеткен жагы эле аткарылып жүргөн, көп аткарылбай. Эми мына кийинки 5 жылда деп койсок болот го, кийинки 5 жылда. Бул мен азыр эле айтып атканым жок, мен жазып дагы жүрөм. Мына биздин саламаттык сактоого жетекчи болуп, чыныгы биз клиницист деп коебуз. Ооруну колу менен кармаган, көргөн, ошо оорулардын саламаттык сактоонун көйгөйүн билген жетекчи келгенде гана түшүнүү пайда болду. Ошондон кийин биз ошо гепатологияны окуталы, аны окутуп деле жүргөнбүз. Анан мына эмдөөнү чоңдорго дагы жасайлы. Экинчиден бизде Кыргызстанда чындыгында канча гепатит Б-га, гепатит С-га, гепатит Д-га чалдыккандар бар экенин билели.
тек муну бир жалпы изилдөөнүн негизинде чыгат да. Ушундай демилгелер менен барып жүргөнбүз. Будан тышкары айта кетиш керек, мына оорулуулар абдан көп болгондуктан бул оорулуулар мамлекеттик деңгээлде же мына саламаттык сактоодо гепатолог деген адис дагы жок. Анан буларды бир дарылап же кабыл алып отура турган жер дагы жок. Бул жалпысынан эле жанакы үй бүлөлүк дарыгерлерге оорулар барса барып, барбаса барбай жүргөн. Анан ошол маалда оорулуулар өздөрү дагы уюшуп, ошондой топторду түзүп, ушунчалык булар активдүү болушуп, көрүп да аткандырсыңар эле жанакы жогорку кеңеште мурдакы өткөн министрлердин бирине барып тим эле катуу дооматтарды коюп, алар дагы көп салым салышты. Анан ошондон кийин айтылып ушул биринчи дагы эми бул биз айтып койгон менен муну бир көзөмөлдөй турган орган керек эле да. Минздравдын өзүнүн жумушу көп. Анан биз башында ушул республикалык гепатология борбору уюшсун деп, мына Сооронбай Шарипович премьер-министр кезинде мен ал кишиге барып киргенмин. Ал киши болсун деген жазып беришкен. Адан кийин жогорку кеңеште бизди укту. Ушу бардыгы эле уюшулсун дейт дагы кат жазат Минздравга. А министрлик ал катты мага жөнөтүп коет. Мен аны уюштургучмунбу, мен уюштура аламбы? Анан ойлоп калдык, бул акча бөлүнбөсө мындай борборлорго анда башка жагынан кирели деп, анан бул жанакы ВИЧ-СПИД центр бар да. Областтарда бар, республикада абдан өнүккөн, бүт чет мамлекеттер колдойт аны. Анан карап көрсөк, бул ВИЧ инфекция деле жугуштуу оору, гепатит деле жугуштуу, экөөнүн бүт баары окшош экен да. Анан кийин мен ошолордун жетекчисине барып, ушул гепатитти сиздерге кошпойлубу? Эми силер 30 жылдан бери 10 миңден ашыгыраак гана оорулуу Кудай жалгап деп коелу. ВИЧ бар экен десем, алар да макул болду. Адан кийин анан биз ошонун үстүндө иштеп калдык, гепатологияны ВИЧке кошолу деп. Анан ушу быйылкы жылдын башында ошол бизде ошо неметип мамлекеттик программа жазгыла. Бул гепатиттерди Кыргызстандан кантип арылтсак болот деп. Анан ошонун негизинде гепатологияны СПИД центрлерине кошту. Жанакынтип акча бөлүнүп, анан элдерди изилдеп атабыз, тазаларына вакцина сайылып атат, оорулуулары көп топтор бар, дарыгерлердин топтору түзүлдү. Оорулардын бара турган жери бар болуп калды. Сапарбек эже, анан сизди мына буюрса жакында ушул медициналык ал кезде институт болчу, азыр академия болбодубу? Аяктаганыңызга 50 жылдан ашуун убакыт болуптур. Өзүңүз болсо 75 жашка чыгып жатасыз. Алды менен куттуктайм. Анан сизди көрүп, мисалы, эч ким ишенбейт эле, ушул куракка келип калды депчи. Ушул өзүңүздүн мындай формаңызды жоготпой, өзүңүздү дайым ушундай жакшынакай алып жүрүүнүн бир сыры бар болду экен. Эми биринчиден бул ген деп коет. Мен атам дагы, апам дагы өздөрү ошо арык чырай, абдан неме кыймылдуу кишилер болчу. Мен көбүнчө ошого милдеттүүмүн деп ойлойм. Анан сизден башкалар деле сурайт, сиз спорт менен заниматься этет окшойсуз деп. Мен мурда көп деле жок заниматься этпейм деп эле актанып жүрөрдүмүн. А кийин айтканда да занимаюсь деп коем. Анан кандай вид спортумун деп калат. Анан мен подтягиванием деп. Анан да сурайт, ал эмне деген деп. Мен немеден уктоочу бөлмөдөн бет жууй турган жерге чейин 2-3 жолу керилип коем деп. Ошол менен аз эле экен да. Аз эле, ошонун үчүн ошондой күлкүлүү да неметип. Деп себеби мен ондай спорт залдарга барып, азыр ошондой аябай модный болуп кетпедиби? Йога жана мындай дегендерге мен убактым жок. Убактым болуп калса, ошо биздин жашаган жерибиз жакшы, шаардан бир аз обочорок, аба таза. Ошондо биздин өзүбүздүн көчө менен
тоонун түбүнө чейин басып барып келем. Ошол жерде бир аз отурам. Ошол мен үчүн абдан ошо көп жардам берет деп ойлойм. Демек өзүңүздүн эле конституция эле ошол айтып атпайм мен, теги эле менин өзүмдүн денем мага нааразы болушу деле мүмкүн, себеби мен аны менен не занимаюсь. Негизи айтыңызчы, мисалы ушул куракка келгени сиз көп нерсени көрдүңүз да. Жана өзүңүз айтмакчы, соода кылсам деп ойлоп, бирок сизди болбой эле баягы профессионалдык кесибиңиз бул жакка тартып туруп алды да. Жок, сенин ордуң бул жакта, ушул жакка келсең өнүгүү болот, Кыргызстанга, оорулууларга жардам бересиң деген жагдай болду окшойт да. Анан да илимдин докторусуз, эмгек сиңирген дарыгерсиз дегендей. Ушул жолду басып өтүүдө сизде жолуңузга тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болдубу? Мен чындыгында ушул кандай мен чоң максаттарды койбойюн, бул керектүү, жакшы, пайдалуу максаттарды койгондо дагы баштаган деле бир эле жолу эч качан болбойт. Мен өзүм дагы айтып калам, менин жолум катуу деп. Бирок ошол Алла Таалам мага ушундай бир күчүрмөндүктү, туруктуулукту, анан ошол жанакы койгон максатка сөзсүз жетүү керек дегенди ушу мен дилиме салса керек. Мен капада болбойм, анан чалыкпайм дагы, анан суранган уят, ушунчу сурабай деле коеюнчу деген дагы менде жок. Анан кийин бир катуу кетип, бирөө менен урушуп, ошону кектөө деген да менде жок. Ошол мен акырын гана ошол иш боюнча, бул ишке керекпи, иш үчүн болуп атабы, ошон үчүн мен неметип иштин кызыкчылыгы үчүн гана жасайсыз. Иштин гана кызыкчылыгы үчүн, себеби мен ал иштен пайдасын көрүп турам да. Биринчи мүмкүн катарда өзүмө, бала чакама, кафедрага, туугандарыма, эли журтума дегендей, ошону мен эгер мен ага ынансам, мен ошол ишти жасайм. Азыр канча окуучуну тарбиялай алдыңыз ушул жылдар аркалыгында? Немеде жанакы мындай юбилей болгондо Актабай реч деген болот. Ошондо ошол окумуштуу өмүр боюнда жасаган иштеринин бардыгын айтат. Анан мен бул жолгуда дагы өзүм ошондой бир максат коюп турам. Мен өмүр боюмда жасаган иштеримдин бардыгын айтып, элдин бардыгын тажатпай, себеби мен 65 жашка чыкканда дагы ошол медакадемияда, ошонун актовый залында ошол сөздөрдү айтканмын. Ошон үчүн мен быйылкыда кийинки ошол 10 жылдык жасалган иштерге гана отчет берип коеюн деп чечтим. Себеби ошол 10 жылда деле көп жакшы иштер жасалды. Мүмкүн ушу мен канча жылдан бери көксөп келаткандардын үзүрлөрү ушулку 10 жылда болду десем мен жаңылышпайм. Ушул 10 жылдын ичинде мен 4 илимдин кандидатын даярдадым. Эң сонун бул? Бир доктор наук даярдадым. 10 жылдын ичинде. 10 жылдын ичинде. 12-чи жылдан баштап ушул 10 жыл болуптур. 10 жылдын ичинде ошондой эмелер булар болгондо дагы жугуштуу оорулар менен элдин баары эле гепатит десе эле ошо Табакалова гепатит деле казып жатып калды деши мүмкүн, бирок андай эмес. 2 кандидаттык жумуш бул жана тепки, эпидемический паротит деп коет. Себеби ал паротит менен эркек балдар ооруса, ал эми бардыгы эле ойлойт, бул жеңил эле оору деп. Ал тукумсуз калып барат да. Bundan өткөн трагедия жок. Ошол 2 кандидаттык, бирөө балдардын тепки оорусу, анан кийин бирөө чоңдордун тепки оорусу боюнча. Адан тышкары дагы бир кандидаттык бул ВИЧ-инфекция. Ош областында ошо балдардын арасында оору болуп, бул канча балдардын тагдырын чечип кетти. Аны дарылаган врачтарды бизде дагы баягы бөрк ал десе баш ал деген баш алмай дагы бар. Ошону мен айтпай койсом теги арбак кечирбейт дегендей 3-4 врач ошодон наут кетти. Себеби ошолордун аркасынан түшүп, сен жуктурдуң, сен кылдың деп, чындыгында ал врач кармап туруп жуктурган эмес. Бул да бир айта турган, биз ушу дарыгерлерибизге
аз калып атат. Биз кылдат мамиле кылышыбыз керек. Урматтуу, сыйлуу мамиле кылышыбыз керек. Эмне үчүн ушу биздин дарыгерлер ушул жерде оорулар, дарылар, врачтар жетишпей атса, чет мамлекеттерге кетип атат. Бул да бир көйгөйлүү маселе, айтып кое турган нерсе. Чоң монография жазылды. Монография деп бул жана бир ооруга тиешелүү китеп болсо, ошол монография деп. Ошодо мен жалгыз эле өзүмдүн эмгектеримди жазганым жок. Ошо гепатология боюнча тарыхынан бери жазып койдум. Илгери 50 жыл мурда ушу балдардын гепатити жөнүндө кайсы биздин агайлар, эжелер дагы жазган эмгектери бар, кийинки жазгандарды деп. Бул экинчиси кыргыз тилинде жазылды. Бул жанакы учебник деп коебуз. Ошол ачып эле бул гепатит кандай болот экен, ал гепатит кандай болот экен, кандай дарылаш керек дегендей кылып кыскача жазып ошо кыргыз тилинде чыкты. Будан тышкары биз эми иммунология дегенди анча этибар албай жүргөнбүз. Ошол Кыргызстанда иммунология кандай өнүгүп атат. Негизинен мен бул жана практикалык жагына көбүрөөк көңүл бөлдүм. Вакцинацияга. Кандай вакциналар бар, кандай дарылар, кандай кылып кимдерге аны сайыш керек, аны кантип изилдеш керек деп ошол болду. Анан иш жагынан албетте дагы бир айта турган нерсе, ошол мен бул Москвага мен докторский диссертациямды мен Москвадан жактагам. Анан ошол жана чыккан китептерди бул немелер китеп типографиялар окшойт. Ушулар бул жалпы дүйнөлүк китептердин чыккан санына кошот экен. Анан ошодон көрүшүп, анан ошол Москвада чоң бир китептердин көргөзмөсү болуп, ошого өздөрү чакырышты. Анан ошол жанакы ошо вирусный гепатиты консультирование деген китеп эле, ошон менен барып лауреат болдук деп. Андан кийин ошол Москвада табият таануу академиясы бар. Ошол академияга биринчиден мени жана мүчө корреспондент кылып кабыл алышты. Анан быйыл жылдын башында ошол неменен академик Российской академии естествознания болуп, ошондой неме болду. Бул шакирттериңизди 4 илимдин кандидатын, 1 илимдин докторун даярдапсыз. Жеке өзүңүздүн кесибиңизди улагандар барбы үй бүлөңүздө, балдарыңыздын арасында? Биздин бир кыз, 2 уулубуз бар. Ошол кызым мединститутту бүткөн, медицина илимдеринин кандидаты, биздин өзүбүздүн кафедрада иштеп жүрдү. Анан эми акыркы убактарда бул жана биздин медицинский центр Цадмир деп буга дагы абдан көп убаракерчилик бар, мунун да көп милдети бар. Анан ошо азыр ошо биздин центрде директор болуп иштеп атат кызым. Чоң уулубуз Петербургда. Аты жөнүн айтып коюңуз. Бекенова Динара Сүйүнбаевна. Бекенова Динара Сүйүнбаевна. Чоң уулубуз Петербургда финансовый академияны бүткөн, медицина, жалаң эле медицина дейбиз, экономика илимдеринин кандидаты. Кичүү уулубуз дагы экономист, азыр ал бизнесмен болуп Алматада жашайт. Деп ошол жолдогон ошол кызым. Анан небиреме биз аябай ошо медик болсун деп аракеттенсек, көп жагдайлар менен болбоду. Чехияга жиберсе, биринчи чех тилин үйрөнүш керек экен, анан өтүш керек экен, анан визасын жарым жылда бир берет экен деп ошол. Неме? Айтпай калыптырмын, небире кызым Динаранын кызы Петербургда ошо медицинский академияда 2-чи курс болуп калды. Бир жагынан алганда мындай сиздин жолду жолдоп келаткан экен да көпчүлүгү, мындай династия. Жолдоп келатат. Бул эң ошол биз башка врачтарды жолубузду жолдосун деп аракеттенебиз. Анан өз үй бүлөбүздөн чыкканы анан дагы жакшы да, себеби династия деген болуп калса,
бул дагы бир жакшы нерсе. Мындай мамлекеттик кызматка ушул системада, саламаттык сактоо системасына чакыруу болгон жокпу ушул ишиңизде? Буну мен деле айтканым жок. Ошо мурдакы юбилей болгондо ошо интервьюларды алган экен. Анан Жума Турганбаевич деген биздин жакын досубуз бар. Медакадемияда, патанатомияда кафедра башчы болуп. Ал мен деле унутуп калган нерсени ал киши эстеп айтып атпайбы. Ошо бизде Черненко деген, Чернышов деген беле ошо биринчи зам министр бар болчу. Ошол киши кайтыш болгондон кийин анан мени ондо Турганбаев министр болчу. Ошол киши мени чакырып, көпкө чейин сурап, анан ошол ошонун ордуна зам министрликке деген экен. Анан ал маалда биринчиден мен уулум 6 айлык эле болчу. Аны да сураган, кайненеңиз барбы, балаңызды карайбы деп. Анан мен ошо кандидаттыгымды жакындап калган, эң ошо кыйын моменттери келген. Анан мен рахмат ушундай ишеним билдиргениңизге, бирок мен өзүмү ошо главврач же министр деп көрбөйм. Ошол мен кесибим көбүнчө ошол окутуучу болсо керек деп. Себеби мен бир Запорожье деп Украинага аспирантурага тапшырам деп жөнөгөндө биздин главврач старшинина таптакыр мага мүнөздөмө бербейт да. Анан эмне үчүн мага бербейт, мен окуйн деп атпайымбы деп эле жап-жашмын да. Анан кийин Азима Байгелдиевна деген эжекебиз бар эле, ошо кишини жиберсем айтыптыр, ал Украинадагы эмне бар экен. Мен неметем, мен аны жанакы списокко коюп койдум, менен кийин главврач боло тургандарга. Ошон үчүн бербейм дептир. Анан мен суранып ошондо эле айткам, мен главврач болбойм, мен только окутуучу деп. Анан ошондой кыйынчылык менен мүнөздөмө алып, анан Украинага барып 5 киши тапшырат экенбиз. Анан алар көрсө өзүнүн 2 ординаторун мурда эле ала турган кылып коюптур. Калган 3-өбүз өтпөй келгенбиз. Эми буюрса алдыда юбилейиңиз экен, дагы көбүлү күчтүү болуп эле ушу кыргыз медицинасына, дарыгерлерге, оорулууларга жардам берип жүрө беришиңизди каалайм. Медициналык борбордо сөзсүз өнүгүү болсун. Сиздин мындай учугуңузду улаган балдарыңыз, анан дарыгерлер болсун да, сөзсүз. Рахмат.